Бүгүнкү күндө мына ушундай болуп, аба ырайы бузулуп, туман каптаса, Бишкектен да, Оштон да, Ош аэропортубуздан дагы учактар уча албай калып жатканын жакшы билесиздер. Кудай буюрса, быйылдан баштап Бишкекте дагы, Ошто дагы учуп конуу тилкелеринде оңдоо иштери жүрөт. 27-жылдан баштап туман деген көйгөй болбойт. Учуп конуу тилкелерин эң жогорку категорияга жеткизебиз. Кандай гана аба ырайы болбосун, учактар уча берет, коно берет. Албетте, жүргүнчүлөргө кызмат көрсөтүүнүн сапаты менен ыңгайлуулугу дагы жакшырат. Өзүңүздөр байкагандай, бул аракет өлкөбүздүн аба транспортунун инфратүзүмүн өркүндөтүүдөгү маанилүү кадам. Көздөгөн максатыбыздын ишке ашуусу менен Кыргызстандын авиациялык түйүнүнүн позициясы бекемделет. Урматтуу мекендештер, жаңы аэробекет комплексинин долбоору курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинин шаар куруу жана архитектура департаменти тарабынан иштелип чыкты. Ошо менен бирге курулуштун башкы подрядчысы катары Кыргыз курулуш мамлекеттик ишканасы иш алып барат. Долбоорду каржылоо Кыргызстан аэропорттор ачык акционердик коомунун өз каражатынын эсебинен жүргүзүлөт. Бул биздин авиация тармагыбыздын ийгиликтүү ишин тастыктап турат десек болот. Эми бул жаңы аэробекет комплексинин курулушун чоң пландарыбыздын башталышы гана деп туралы, биз аэропорттун маршруттук тармагын кеңейтүүнү, жаңы авиакомпанияларды тартууну жана жүк ташуулардын көлөмүн көбөйтүүнү мерчилдеп жатабыз. Ошону менен бирге буюрса Ош аэропорттун транспорттук түйүн гана эмес, туризм жана бизнести өнүктүрүүгө өбөлгө болуучу экономикалык маанилүү борборго айландырабыз. Иш-чаранын урматтуу катышуучулары, мындай маанилүү долбоорго салым кошууга катышкандардын баарына ыраазычылык билдирип кетемин. Кыргызстандын дүйнө менен байланышы арттыруу үчүн жол салып жаткан бүгүнкү саамалык өнүгүүгө умтулуубуздун символу болсун.